коллегаларым 5-6 жыл айтып кетти, кайталаган болбойм. Просто мен сизге бир сөз менен айтып коеюн дегенде, бүгүнкү болуп аткан нерсени найти сегодня книгу в школах — это почти что найти крокодила в реке Нарын болуп атат да. Рахмат. Мектептик билим берүүдө мамлекеттик билим берүүнүн стандарты, предметтик стандарттар 5 жылда бир жолу жаңыланып туруш керек, стандартка байланыштуу. 5 жылда бир. Мына ошого караганда азыр эми окуу китептерге жалпы муктаждык 15 миллион китепти түзөт экен, эгер жаңылана турган болсо. Буга 4,5 миллион бүгүнкү күнү ошол окуу китептерин жалпы суммасы 30%ке жакыны жок болуп атат. Бул дагы 4,5 миллионду чыгаруу керек дегенди билдирет экен да. Бул мына эгерде орточо эсеп менен эсептеп көрсөк, 200 сомдон эле, 200 сомдук эле китепти мен орточо алып атам, 7 миллион 713 миң 662 нускадагы окуу китепти жаңы чыгарыш керек. Бул үчүн 1,5 миллиард сомго жакын акча каражаты талап кылынып атат да. Бул эмне деген эбегейсиз чоң акча. Ушул маселени эми бул албетте бул ата-энелер базарма базар кыдырып, тиги акчасын көтөрүп алып, китеп издейт деген бул саясаттан кетишибиз керек. Муну биз мамлекет чечишибиз керек. Ал чечилбесе болбойт. Бул жаңы стандарт менен 5 жылда бир жолу жаңыланып туруш керек китептер. Анан эми ата-энелердин айтканына караганда автор өзгөрүлдү деп эле, жылда жанагы частный жеке типографиялар автор өзгөрдү деп туруп чыгарып, ошонун баары мектептин текчесинде китеп жок, бирок базарда китептер тыгылып атат полкаларында, жөн элечи. Мунун баары бизнес, китеп мафиясы. Ушул китеп мафиясына бүгүнкү күнү мамлекет чекит коюш керек. Чекит койбосо болбойт. Качанга чейин ата-энелер базардан китеп издеп, баласын китеп менен камсыз кылам деп. Андан сырткары дагы ал баланын кийим кечеси деген болот, башка чыгымдары деген болот. Анан жанагы окуу куралдарынын ичинен дагы жана жумушчу дептерлери дагы китептин баасында кымбат болуп атат. 200-250 сомдон алып атабыз дейт ата-энелер арызданып, мына ондогон ата-энелер кат менен кайрылып атат. Ушул маселени мына эми министрде жаңы келди, 6 ай болуп атат иштегенине, колго алыш керек. Бул саясатты тыкыр түйүнөн бери, тамырынан бери өзгөртүш керек бул саясатты. Китеп саясатына болгон мамилени өзгөртпөсө бул маселе көтөрүлгөн. Ошон үчүн муну биз кайра бүгүн мына бир канча ондогон депутаттар ушул китеп маселеси боюнча айтып атат. Министр дагы ушул саясатты өзүнчө бир катуу көңүл буруп, Акылбек Үсөнбекович дагы өз бир кандай эмне кыласыңар, саясатын өзгөрткүлө. Өзгөртпөсөк болбойт. Бул маселе жылдан жылга ата-энелерди алдоо менен мына эми 2-3 жылда чечилип калат. Бул маселе деген эле саясат менен келатабыз да. Ошол маселеге өтө бир катуу көңүл буралы. Жогорку Кеңеш да жардам берели ошол маселеге. Экинчиден, мен кече Акылбек Үсөнбековичтин өзүнө дагы бир ондогон каттар менен кирдим. Албетте, билим берүү, бала бакча, мектеп, койчу түмөн маселе менен кирдим. Ал киши катты алып же аны жообун күтөмүн, албетте аткарылышын. Бирок мен бул жерде бүгүн ушул билим берүү тармагы боюнча сүйлөгүм келип атат да. Жаңы окуу жылына даярдык боюнча бир жакшы саясат болуш керек эле. Мына мамлекетибизде 2162 мамлекеттик, 191 жеке мектеп бар. Жаңы окуу жылына даярдык мисалы ушул китеп боюнча 80, мына мен жаңы китеп автоматташтырылган маалымат тутумунан алып атам. Китеп менен камсыз болуу 80,51% деп бериптир. Бирок чынында келгенде азыр мына базарларды көрүңүздөр, подземка мынагы жер төлөлөрдү караңыздарчы. Ошол жерде ата-энелер китеп издеп жүргөн, паникага түшүп китеп издеп жүргөн ата-энелер да. Бир үй бүлөдө 10 миң сомго китеп алдым деген ата-энелер бар. Анда баш мыйзамга биз билим берүү бекер деп эмне үчүн жазып коебуз? Китептин мына камсыздалышы боюнча өтө көйгөй бар экен. Бул жана китеп мафиясы боюнча учурунда министрлерге иш козголгон. Жеке типографиялар менен келишип алып, анан бүгүнкү күнгө чейин ошол мафия токтобой атат. Мына эми учкунга бердик деп атат. Бул саясатты жөнгө салышыңар керек. Акылбек Үсөнбековичке кайрылат элем. Китеп мафиясын бир жолго салып, ата-эненин чөнтөгүнө зор келип атат, күч келип атат. Мына бир үй бүлөдө 10 миң сомго китеп алат деген эмне? 3төн 4төн баласы бар. 1-2 китеп албайт экен алар. Бүгүнкү күнү мамлекеттен мына 324 миллион быйылкыга бөлүнүптүр. 152 миллиону
республиканскийден, анан жанагы ижарадан 172 миллионго. Бул жетишсиздик болуп атпайбы? Бүгүнкү күнү мектеп окуучуларына 15 миллион китеп менен камсыз кылуу жагынан алып караганда, мунун азыр 7 миллион китеп жетишпегендиги көрүнүп атпайбы? Жарымы 50% китеп менен камсыз болуу жагы коркунучу турат да. 5 сентябрь болду, ата-энелер китеп издеп жүрөт, баланын колунда китеп жок. Бул эмне деген ал ишемдик? Ушул саясатты колго алгылачы.